Анда сабагыбызды өңкү сабагыбызды акырындан баштай берели. Зум болсо телефонго видео тартуу боюнча кеңештер, жалпы кеңештер. Эң биринчи баштаардан мурда телефон камерасынын өзгөчөлүктөрү жөнүндө айта кетейин. Телефонда зум болот, ар бир камерада зум экенин билишиңер керек. Жөнөкөй тил менен айтканда эми зум деген бул жакындатуу болот да. Ушу зум аркылуу видеону жакындан же сүрөттү жакындан тартсаңар болот. Бул функциянын жардамы менен ошо смартфондун камерасы кадрды чоңойтуп, жакындан көрсөтөт. Демек ошо зум аркылуу жардам менен алыс аралыктан тартса болот да. Зум экиге бөлүнөт. Эми жалпылап айтканда аппаратный жана программный болуп, аппаратный деген цифровой да, эми бул программанын ичине киргизилген мүмкүнчүлүк. Аппаратный деген бул оптический деп аталат. Бул деген камеранын өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү да, именно объективдин мүмкүнчүлүктөрү. Мисалы үчүн жөнөкөй эле зумдун мисалы. Зум телефондо кандай иштейт деген. Ар кайсы телефондо анын түрлөрү ар кандай болот. Мисалы үчүн менин телефонумда пиксель 6 бөлүгүндө аппаратный зум жок, бирок цифровой зум бар да. Ал деген жакындатканда, зум аркылуу жакындатканда картинаны тазалап, окшоштуруп жасап берет да. Дагы камеранын экинчи пайдалуу функциясы биз билиш керек болгон бул стабилизация. Стабилизация деле эки түргө бөлүнөт, аппаратный, программный болуп. Мисалы үчүн бул жерде стабилизациясы жок телефонго тартылган видео кандай болуп көрүнөт. Мисалы үчүн адам жөн эле басып баратат, уже видео титиреп жатат да. Азыр көбүнчө эски телефондордо, ошо Xiaomi сыяктуу эски телефондордо стабилизациясы жок болот. Ал эми стабилизациясы бар видеолор өзүңөр байкаганда басып баратып тартып жатса дагы бул бир калыпта баарын бир калыпта тартат да. Биз азыркы көбүнчө ошо жаңы телефондордун баарында, смартфондордо стабилизациясы бар өзүнүн ичинде. Биринчиден аппаратный стабилизациясы бар болот жаңы телефондордо. Экинчиден андан сырткары дагы өзүнүн программный стабилизациясы да болот. Мындан сырткары дагы видео жасап тартып бүткөндөн кийин монтаж учурунда дагы стабилизация деген эффекттер бар. Ошол аркылуу эгерде мисалы үчүн силердин телефоноңор ушундай сыяктуу тартса, стабилизация жок болсо, ушул сыяктуу тартса, анда силер монтаж учурунда стабилизация эффектин кошуп койсоңор, бир аз да болсо мындай бир калыпта кылып берет да. Так, бул стабилизация бар. Эмне үчүн бул функциялар маанилүү? Анткени видео тартып жатканда ушул зум менен стабилизацияны эске алыш керек, сөзсүз. Анткени мисалы үчүн эми биринчи кеңеш бул деген бир нерсени тартып жатканда эгер мүмкүнчүлүк болсо, зумду колдонбой тартуу. Анткени зум менен тартсаң, анда телефон, iPhone Pro Max или Pro сыяктуу телефондор болсо, эми бир аз профессионалдыраак, анда 2-кратный, 3-кратный зумду колдонсо болот. Анткени ал аппаратный да, андан сапаты өзгөрбөйт. Бирок эгерде
мындай профессиональный мындай Pro Max сыяктуу мындай эле күчтүү телефон эмес болсо, анда лучше зум вообще колдонбош керек. Анткени зум колдонгондо телефон видеонун сапаты төмөндөп кетет. Жыйынтыгында вот биз видеону тартып бүткөндөн кийин бир маанилүү нерсени видеонун сапатынан жоготуп калабыз да. Ошондуктан эң башкы кеңеш бул зумду колдонбош керек. Экинчиси бул тартып жатканда азыр башталган, тартканды үйрөнүп жатабыз. Кыймылда тартканды жакшы көрөт, басып бараты же бир орунда туруп ары бери оңго солго бурулуп. Бирок эгерде тартканды чын эле үйрөнгүсү келген адамдар башында статичный кадрларды тартканды үйрөнүш керек. Бул сөзсүз милдеттүү түрдө эң биринчи ошо статичный кадр тартканды үйрөнүш керек да. Андан кийин уже тажрыйбалуу болуп, опыт көп болгондон кийин анан кыймылдан тартылган кадрлар койсо болот. Мисалы үчүн статичный дегенде вот бир эле телефонду кыймылдатпай жөн эле кармап туруш керек. Катуу же болбосо штативди колдонуу менен статичный кадрды алып тартса болот. Бул жерде вот бул мисалда көрсөтүлгөндөй адам кыймылдабай, оңго солго бурубай же баспай бир статичный кадрды тартып атат да. Биздин вот мобилография сабагынан дагы видео бөлүгүндө тоже ушундай кеңештер берилген. Тапшырмаларда дагы бизге көбүнчө тапшырмаларды вот аткарып атканда оңго солго бурулуп мындай кыймылда кадрлар жөнөтөт да. Бизге тескерисинче статичный кадрлар керек. Башында ар бир адам ушуну үйрөнүш керек, биринчи статичный кадр тартканда. Андан сырткары дагы бир маанилүү эске алчу нерсе ракурс. Ар бир каалаган теманы тартып жатканда эң башкы ракурстарды эске алыш керек. Көбүнчө мындай жаңы үйрөнүп аткан адамдар баштан аяк тартып салышат. Анан бир ракурста элечи. Бирок ракурсту алмашкандын вот могу эки сүрөт көрсөтүп тургандай, эки сүрөт ошол эмне үчүн ракурс алмаштырып тарткан маанилүү экенин көрсөтүп турат. Анткени биринчи сүрөттө жөн эле адамдардын отурганы көрүнөт, общий план менен тартылган. Экинчи сүрөттө уже бир аз алыстан тартылган, ошол эле сүрөт, ошол эле элдер, ошол эле жер, бирок башка ракурс менен тартылган да. Бул жерде уже алыскы план менен тартылган. Бул ракурстун артыкчылыгы бул деген кайсыл ушул эки адам каармандар кайсыл жерде отурушат, аба ырайы кандай, ушул фондо эмне бар, ушундай сыяктуу болгон токой маалыматтар берет да. Вот биринчи сүрөттө эч кандай маалымат жок жайгашкан жерлери боюнча. Ошондуктан биз ар бир кишиге, окуучуга башында ар кандай ракурстарды колдонуп тартууну кеңеш беребиз дайыма. Анан дагы бир маанилүү кеңеш бул деген тартып атканда бөлүп тартыш керек. Мисалы үчүн жаңы үйрөнүп аткан адамдардын баары эгерде мисалы үчүн бир аварияны тартыш керек болсо, алар барып туруп баштан аяк бир кадр менен тартып коет. Бир кадр деген бул ошо рек кнопкасын басып, анан кайра өчүргөнгө чейинки аралык видеосун алат. Кыскасы ошол жаңы үйрөнүп аткандар келип бир жолу видео тартып коет и болду да. Бул учурда монтаж учурунда көптөгөн кыйынчылыктарга алып келет. Анткени керектүү ракурстар жок болот. Андан сырткары ошол бир видео менен тартканда андан тултура болгон токой ашыкча кадрлар, үндөр болот. Ошондуктан биз жаңы үйрөнүп аткан адамдарга дароо бөлүп тартпа деп сразу айтабыз. Мисалы үчүн 10 секундадан кылып ар кайсы ракурстардан 10 секундалык видеолорду, мындай кыска видеолор сактап койсоңор, кийин монтаж учурунда монтаждап атканда
ошол 10 секундалык видеолорду ар кайсы ракурстан колдонуп тарсаңар, видео кызыктуураак болот да. Эң ошо бул монтажда керек болот. Анткени монтаж бул дегенибиз пазл сыяктуу бир мындай бөлүктөрдөн, видеонун бөлүктөрүн чогулта турган иш да. Ошондуктан вот тартып атканда дароо бөлүп тартыш керек. Муну съемка деп коюшат эми. Съемка керектүү кадрларга. Бөлүп тартып атканда албетте баарын бир ракурстан эмес, бир план менен эмес, ар кандай ракурстан тартыш керек. Ошол мындай жол менен видео чогултса анда кыйла жеңил болот да. Анткени монтажер үзүндүлөрдөн ошо бир визуалдык сторителлингди колдонуп бир бирдиктүү бир видео жасай алат. Мындан сырткары ошол видеону бөлүп тартууда окуянын эң кызыктуу жерин тартып алуу үлгүрү үчүн камераны дайыма даяр кармап туруш керек. Мисалы, эми бул ар кандай съемкалар ар кандай болот, бирок не суть. В принципе мен нече сөздөрдүн баарын айтып бүттүм. Эгер кимде суроо болсо, суроо берсеңер болот. Суроо жок болсо анда биздин тырттай берет окшойбуз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Негизи пайдалуу болду видео сабак. Суроо видео тартууда, бөлүп тартууда негизи эле фокусту обычно коет го, ошондо кандай коюш керек, мисалы ошол нерлерин айта кетесизби? Фокусту эми дээрлик баардык телефондо бирдей эле болот. Мисалы үчүн бул мисалдан көрсөтө албайт экенмин. Эми мисалы үчүн могул сүрөттүн мисалында карап көрсөк, эгерде бул жерде вот пейзажды адам тартып атпайбы? Эгерде фокусту вот могу биринчи алдыда турган бакка фокус кылам десе, анда ошону жөн эле мындай басып коюш керек. Басып койсо, смартфондордун, телефондору өздөрү автоматтык түрдө ошону тартыш керек экенин, ошол фокус ошол жерде экенин түшүнүп, ошону карманышат. Эгерде мисалы үчүн бул бакыт эмес, фокус фондо болсун десеңер, анда бактын артындагы там жашылчу талаага басып койсо, анда ал ошону фокус катары көрүп, ошону тартып, калган астында турган вот бактарактарды бир аз заблюренный болуп калат да, мындай размытый болуп калат. Кыргызчасы кандай болот экенин билбейт экенмин. Дээрлик баардык смартфондордо бул функция бар. Даже эң эски телефондордо деле ушундай функциялар бар. Ал эми профессионалдуу камераларда болсо, там уже бөлүнөт. Автофокус деген бар. Мындан сырткары ручной фокусту съемкага жараша кээде ручной фокус колдонуш керек болот, кээде автофокус. Мисалы үчүн спортивный, мисалы үчүн футболду сүрөткө тартыш керек болсо, алар көбүнчө сүрөткө бат тартыш керек. Ошондуктан алар автофокус көбүнчө колдонушат. Ал эми мисалы үчүн бир кино же мындай реклама сыяктуу видеолор тартыш керек болсо, алар сөзсүз түрдө ручной фокус менен колдонуп тартышат. Бул профессионалдуу камера.
Түшүнүктүү, рахмат. Анда эгерде эч кимден дагы суроолор барбы? Мындай ушул тема боюнча. Анда эч кимде суроо жок болсо, сага келип бергениңиз үчүн рахмат. Эки жума жолугушканча кийин бул видеону группага дагы салып коебуз.